Кудайдын чакырыгы. 8 март. Кирип келген жаздын эң биринчи айындагы эң биринчи майрам 8 март майрамы. Ким бул күнгө кандай маани берет? Аялдардын күнү делген бул күн дагы бир жолу айымдарга, энелерге, эжелерге, карындаштарга көңүл буруп коюу мүмкүнчүлүгү деп ойлойм. Энелер, эжелер, карындаштар, сиздерди бүгүнкү жаз майрамы менен куттуктайбыз. Кудай сиздерге бүгүн жана мындан аркы баардык күндөрүңүздөрдө мол батасын берсин. Силерге жылмаюу алып келген, жүрөгүңөрдү кубанта турган күндөр көп болсун. Кудай сиздерди абдан баалайт, өтө аяр мамиле кылат жана адамзаттын экинчи жарымы болгон эркектерге, аялдарга өтө назик, морт идишке мамиле кылгандай аяр мамиле кылгыла дейт. Бул жөнүндө биз жаңы усият китебинен окуйбуз. Кудай алдында аялдын баалуулугу эмнеде? Адегенде эле аял Кудайдын бейнесинде жаратылган. Бул тууралуу биз Башталыш китебинен окуйбуз. Кудай өз бейнеси боюнча адам жаратты. Аны Кудайдын бейнеси боюнча жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратты. Аял кокусунан эле жаралып калган эмес. Ал Кудайдын бейнесин алып жүргөн жаратылыш. Аял заты, сенин баалуулугуң, сенин сырткы сулуулугуңда гана эмес, байлыгыңда да эмес, коомдогу ордуңда эмес. Сенин баалуулугуң, сен Кудайдын бейнесинде жаратылганыңда. Ыйса самариялык аял менен жолуккандагы сүйлөшүүсү эсиңердеби? Ошол жерден да ал жүрүм турум менен аялдын Кудай алдында канчалык баалуу экенин көрсөткөн. Ыйсаны куткаруучусу катары кабыл алгандар андан бетер баалуусуңар. Анткени силер асман патшачылыгынын мураскорлорусуңар. Карагылачы, атабыз бизге кандай улуу сүйүү көрсөттү. Биз Кудайдын балдары деп аталдык. Сен жөн эле аял эмессиң. Сен асмандагы падышанын кызысың. Ал үчүн өтө кымбат баа төлөнгөн. Ыйса Машаяк айкаш чыгачта биз үчүн азап тарткан. Мына ушундай баа төлөнгөн. Бул сүйүүнүн эң жогорку баасы. Аял заты өтө сезимтал, назик болгондуктан ар кандай маанай каптаган күндөр болот. Кээде көңүлүңүз чөгөт, өзүңүздү алсыз, кем, сынгандай сезип каласыз. Кудайда ким экениңизди унутпаңыз. Сиз тандалгансыз, сүйүктүүсүз, кечирилгенсиз, жаңылангансыз, максат менен жаратылгансыз. Кудайдын алдында өзүңүздү ыйык жазуунун негизинде баалаганга чакырам. Кудайдын көз карашы менен өзүңүздү карап, көңүлү чөгүп жаткандарды да көтөрүп, аларды баталашыңызды каалайм. Андай кылганга Кудайдын сөзү жардамга келет. Кудайда сиз ким экениңизди унутпаңыз.